بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Улантабыз жылқының еті. Лахмл фарас. Сабата фи Сахих Бухариде, Сахих хадисте келген. Ан Асма радиаллаху анха, Асма бинт Аби Бакр, Абу Бакрның қызы Асма радиаллаху анхадан риваят. قالت نحرنا فرسا فأكلناه على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Biz Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında жылқыны soyup anın etin жеген елік дейді. Демек, бұл өте açık дәлел. Kimler үшін кейбір адамдар шығып атады. Жылқының еті макрух, жылқының еті тура емес андай сөздер. Жылқының еті адал. Анткени бияқта сахабия Асма бинт Аби Бакр айтып жатады. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманында жылқыны сойып тұрып жегенбіз дейді. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في لحوم الخيل. Дағы хадис сахих. Тасықталғаннан пайғамбар алейхиссалату вассаламдан пайғамбар алейхиссалату вассалам жылқының етін жегенге рұқсат берген дейді. وَنَّهَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Және Бұхари Муслимдегі хадис пайғамбар ешектің етін тыйған. Тағыр айтқанда Хайбарда пайғамбар алейхиссалам ешектің етін ашықтан ашық тыйған. Еми ешек менен қачырдың еті шариатта өкө тең арам. Өкөн тең жебеш керекпіз. Жылқының етін жеген адал. Бирок кейбір алымдар балким жылқыны уна қатары қолданып жүрүш үчүн күрөшкө, Алла жолында күрөшүүгө қолданып турган бир уна деп, кейбірлер ошол максатта жылқының етін жебеген жакшыраак дегендер болгон. Бирок жылқының еті андай мақсат қылынса үзүр, бирок негизинен жылқының еті шариатта адал. Андыктан жылқының еті бизге көп пайданы берет. Жана кыргыздарға жылқының етін жебе деген чоң бир удар десек болот. Сокку. Кыргыз аны укпайт. Эмнеге жебе эткем дейт. Чучук, казы картаны жебе десек, аны укпайт. Ошол үчүн биз айтабыз, жылқының етін, чучугун, бардык нерсени жеш керекпиз өзгөчө. Ошол кышкы мезгилде, суук мезгилде биз ысык жандыктын этин жеш керекпиз. Жылкы чуркагандыгы үчүн, кыймылдагандыгы үчүн ал бардык вирустардын баарын кетирип таза болот. Ошол үчүн жылкынын эти ысык келет. Андыктан биз аны дайыма жегенден эт яташ керекпиз. Өзгөчө жайында жегенден эт яташ керекпиз ысык кезде. Жылкыны суук мезгилде көбүрөөк жеш керекпиз. Жайында эт ятап аз-аздан жесек болот. Ден соолукка күч келтирбеш керекпиз. Жана өзгөчө аял затына назик болот. Алар жылкынын этин эркектей жеген дурус эмес дейт Ибн Кайым. Ошон үчүн алар азыраак жеш керек. Анткени назик жандар жылкынын эти күчтүү болуп калат аларга. Оор болуп калат. Тоок жарашат. Тоокту көп жесе болот. Эми төө жөнүндө да кошуп кетсек, биякта лахмул жамал фарк ма бейна рафида ва ахли сунна. Рафидиттер менен ахли суннанын ортосунда айырма. Рафидиттер деген бул шииттер. Мындайча айтканда, аллазина ярфудуна хилафата Аби Бакр, Умар ва Усман. Абу Бакр, Умар, Усман ридвануллах алейхим буларды халифатчылык өкүмүн жактырбай, туура эмес, алар халиф болгондору жарабайт деп, Али халиф болуш керек болчу биринчи деп жүргөн жамаат. Рафидилер деп коет. Ошолор менен ахли сунна ортосунда айырма дейт шейх. Булар
ахлу суннадан айырмаланып жөөттөргө жакыныраак. Анткени фал-яхуд ва рафида тазуммуху ва ла таакулуху. Жөөттөр менен рафидилер төөн этин арамга чыгарып жешпейт. Ушундай начар эт дейт. Шарият боюнча бизде шариятта төөн эти адал. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям та'ламан акалаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва асхабаху хадаран ва сафаран. Пайгамбарыбыз жана сахабалары үйдө жүргөндө да, сапарда жүргөндө дагы төөнү союп жешчү эле дейт. Демек, бир гана рафидилер жөөттөр менен бирге алып, алар харам дешет. Ахли сунна муну халал дейт. Бирок Ханбал мазхабында төөн эти макрух. Мындайча айтканда, жактырылбайт. Кандай максатта? Төөн этин жегенден дарат алышка туура келет дейт. Анткени төөн эти ичине ар кандай себептер менен жел толтуруп, адамдын даратын бузганга себепкер экен да төөн эти. Ошон үчүн афала яндуруна илал ибли кайфа хуликат деген алактылар. Төөнү карап койбойсуңар, кантип жаралган дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде да бар, төөлөр шайтандардан жаралган дейт. Мындайча айтканда, бул хадистин шархында ар бир төөнүн жанында жиндер бар, жана төөлөрдүн мүнөздөрү шайтан мүнөз деген сөз дейт. Карасаңыздар, төөнүн эти макрух, адал, өздөрү шайтандардан жаралган, мындайча алар мүнөзү шайтан сымал, шайтандын мүнөзүндөй. Ошондой эле төөнүн сүтү, зарасы адал. Шариятта эгерде адам ар кандай тагыраак айтканда ич оорусуна чалдыккан болсо, сүтү менен зарасын аралаштырып туруп ичсе жакшыраак. Кичинекей баланын зарасы арам болсо, шариятта төөнүн зарасы адал. Керек болсо төөнүн зарасын өзүн дагы ичсең, шариятта ошол зарасына Аллах Таала шифа берген. Кээ бир алымдар да изилдеген, анткени зарасына өтө көптөгөн өлчөмдө фосфор камтылат экен. Жана ич ооруга, ар кандай рак ооруларына төөнүн зарасы, сүтү ошого дарыланганга жакшы бир шартты түзүп берет экен. Андыктан Аллах субханаху ва тааля бардыбызга берекесин берсин, ар кандай баледен сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.